Ошо коллективге алып чыгып айтышым керек болот экен. Мындай физика жекебеш бар экен. Монча жылга карабай, оор менен аралашып, монда жетиштеп, монда иштеп берип аткан адам экен. Заслуживающий экен. Жашоо кыйын экен. Азыр мен мына 62ден 63 жашка келдим. Дагы канча жашайм, өздөн өзүм көтөрүп жашаганга эле бир Кудай насип этсе экен деп анан операция жасатайын десем, $2,5 миң. Эч кандай андан ашык да болбойт, кем да болбойт, бунун баасы ушундай деген. Болбогон пенсия менен ошо 36 жыл иштеп, 37-жылы пенсияга чыктым. Пенсияга чыгып, мына бүгүнкү күнү 8600 сом пенсия алам. Мен Самиева Тамара Кожоюна ушул 1985 жылдан бери менин баардык бүгүнкү күнгө чейинки өмүрүм ушул билим берүү майданында өткөндүгү менен кубанамын. Мен ушул Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз районунун Тамга мектебинде 36 жыл үзгүлтүксүз эмгектендим. Пенсиянын өлчөмү менен операцияга кирүүгө мага өтө оор болуп калып, мен ошо 40 жыл иштедим эле, кай жака кайрылам деп билим берүү министрине кайрылсам, июнь айында сиздин кезегиңиз дейт. Анда кайда депутатка кайрылсам, биз деген ден соолук министрине, саламаттык сактоо министрине кайрылалы дейт. Аягында ушул профсоюзга, ушул ЦК профсоюзга келип кайрылып көрөйүнчү деп, ушул биздин борбордук профсоюзуна келип кайрылдым. Бир гана менин суроом ушул профсоюз уюмунан чечилди. Мен аябай жүрөгүм канат, ушунчалык 40 жылдын ичинде ушул профсоюздун ушунча бийиктигин, ушунчалык мугалимдер үчүн кам көргөнүн мен байкабаптырмын. Биле албаптырмын өзүмдүн бала сезимим менен ушунча жүргөнүмдү. Мен кийинки учурда эле ар кандай лозунг сөздөр менен профсоюз мындай андай десе эле таң калып эле ушул профсоюз ушундай бекен, керексиз эле уюм бекен дегендей болуп да жүргөнмүн. Жок, мен ошо бүгүн кайрылуу келдим. Токтогулов агайга өзүм кирип чыктым. Мындай мугалимди биз эч кандай колдоо бербей коюп кетире албайбыз деп туруп, ушул жерде менин муктаждыгымды ордунан чечип берди. Профсоюз уюмун мен буга чейин баалабаптырмын, байкабагандыгым үчүн өзүмдөн өзүм аябай уялдым. Анан мага ушу операцияга муктаждык болуп атат деген кайрылуумду кетирбестен, бүгүнкү күнү менин колума канча муктаждык керек болгонун толугу менен азыр мынакей коллегасы менен бардыгы менен кеңешип туруп менин суроомду чечип берди. Мени аябай кубандырганы ушул профсоюз уюму мага өмүр кошуп берген сыяктанып турат. Баарыбыз тең ушул бүт мамлекеттик кызматкерлер биз профсоюзду колдобойбуз дегенден алыс болушубуз керек экен. Ат баспаган жерде адам басат экен. Албетте бул адам ойдо жок нерседен ар кандай нерсе болот экен. Ушул профсоюз уюму мени аябай чоң колдоо көргөзүп ушул операцияга киргизип атканына мен 1000 мертебе ыраазычылык билдирем.